Салибай Шатманов атындагы номер 39 Кызылжар жалпы орто билим берүүчү мектебинин 7А классын класс жетекчиси Асанбек кызы Динара. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар кандай балдар? Жакшыбы? Анда эмесе силерге дагы жагымдуу маанай каалап бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыздын темасы энелерди даңктайбыз. Сабактын максаттары: эненин сүйүүсү эч нерсеге алмашкыс жана эненин баласына болгон мээрими, эркелеткени баарынан кымбат болорун билебиз. Эненин балага өмүр тартуулаган улуу касиеттерин, эмгектерин балоого үйрөнөбүз. Эне мээримин сезе билүүгө, ар бир жасаган жакшы иш менен ата-энени кубантууга, эненин эмгегин даңктап, урматтоого, сыйлоого, эненин ак сүтүн актоого тарбияланабыз. Мен энемин жерге тынчтык тилеген, мен энемин бала сүйүп таптаган, мен энемин үй бүлөнүн туткасы, улуулукту, сулуулукту баптаган. Балдарым, мен силерге ким жөнүндө окуп бердим? Ооба, туура айтасыңар. Биздин ардактуу энелерибиз жөнүндө жазылган ырды уктуңар. Ар бир жылдын май айынын 3 жекшембисинде республика аймагында энелер күнү деп белгиленет. Бул тууралуу жарлыкка 2012 жылы кол коюлган. Эне бул бардыгыбызга дүйнөдө теңдешсиз табылгыс улуу адам. Энелерге арналып эчен ырлар, поэмалар, дастандар жазылган, жана да жазыла бермекчи. Соккон жүрөк чыга жыздап кабынан, өз баласын артык көрүп баарынан, баласына миң түшүгүн көтөрүп, эне кымбат, эне ыйык баарынан. Эне үйдүн куту, баланын үй бүлөнүн бактысы, турмуштун эчен азап тозогун башынан өткөрүп, чоңойткон балдар үчүн өмүр бою кам көрөт. Уулу эрезеге жетип ата болсо да, кызы бойго жетип эне болсо да, эне алар үчүн кам көрүп, жанын курман кылууга даяр. Ал эми бала үчүн эне чоң бакыт. Эне үйдө 1 минутта жок болсо, үйдүн куту кача түшкөнсүйт. Эшикке кирип чыгып, тезирээк келишин күтүп, тынчсызданасың. Алыстан карааны көрүнгөндө, алдынан утурлай чуркап тозосуң. Алыста жүрсөң, азыр эле канатым болсо, учуп жетсем деп кыялданасың. Кыргызстандагы энелер күнүн майрамдоо биз үчүн бул жакшы самалык. Анткени кайсы мамлекетте болбосун, эне ыйык, бийик. Эне болбосо, биз кайдан жаралмак элек бул дүйнөгө? Майрамдын болуп турушу баланын энеге болгон сүйүүсү сезимин күчөтөт. Энени сыйлоо, урматтоо асыл сапаттарыбыз экенин дагы терең түшүнөбүз. Энелер үчүн бир күн майрам аздык кылат. Ошондуктан ар бир күнү майрамга айлантып, кубантып турсак кандай сонун. Балдар, биз өмүр бою ушу энелер үчүн карызбыз. Мен
Bir özüңdü ардактаймын, даңктаймын, канткенде мен ак сүтүңдү актаймын. Эне, аял, үйдүн куту. Кут дегенибиз бул жакшылыктын уюткусу. Эне болбосо жашоо көңүлсүз, үйдө кабак ачылбайт. Бала да, кыз да маанай жазылбайт. Ал эмесе ата да дегенде босогон аттаганда эле балдарынан апасын сурайт. Балдардын бактысына дайыма аман болсун биздин энелер. Ошондуктан жыйынтык жатып балдар ар качан биз энелерди сыйлайлы, урматтайлы, кадырлайлы. Эмесе балдар, мен төмөнкү ырсаптар менен бүгүнкү сабакты жыйынтамакчымын. Карегимдей асырайын өзүңүздү, калтырбаймын эч жерге сөзүңүздү. Жараткандан жалгыз гана суранарым, аянбастан кенен берсин өмүрүңүздү. Жараткан жарык дүйөнгө берген апа, чоңойтуп түн уйкусун кечип кээде, ак сүтүн актайлы деп керсейбейли, ал үчүн бизде убакыт ченемели. Сыйлайлы колдон келсе ата-энени, жараткан экинчи ирет бербес эми. Кор кылбай колдон келсе көзү барда, көтөрүп көргөзөлү бир Меккени.